Саясатта аялдардын саны аз, салмагы жок. Жетекчилик кызмат орундарында өтө аз болууда. Учурда өлкөдө бир дагы губернатор, аким же мэрдик кызматта аял киши жок. Дал ушул фактылардын артынан өткөн айда жогорку кеңеш гендердик теңчилик боюнча мыйзамды артка кайтарышкан. Орун басарлары бар экен, ошо 4. Мен суроома так жооп берсеңиз. Бүгүнкү күндө 4 орун басар бар. Мен орун басар деп сураган жокмун го дейм. Губернаторлордон жок. Жокпу? Акимдерчи? Акимдерден жок, замдары бар 31. Мен сизден замдарын дагы сурайм. Акимдерден жок. Эмнеле качып атасыз? Жок деп эмеспи, эмне? Акимдерден жок. Начальник РОВДлардан, начальник УВДлардан бир аял кишилерибиз барбы? Сиздин сурооңуз боюнча жок. Так. Канча мэрибиз бар аял киши? Кандай дейсиз? Канча аял киши мэр болуп иштеп атат? Мэрлерден жок. Биздин Кыргызстан боюнча эч бир жерде сакталган эмес. Акыркы мезгилдерде муну айылдык кеңештерде гана кичине жылыштар болуп атат, бирок башка жерлерде эч биринде сакталган эмес. Бул мыйзам негизинен иштебейт, мамлекет эч кандай кепилдиктерди бербейт. Учурда мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча жаңы долбоор даярдалууда. Ал эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине жүктөлгөн. Ал эми мыйзам долбоорунун демилгечиси Камила Талиева. Мурдагыдай кагазда жазылган бойдон калбастан, заманбап жана сапаттуу мыйзам долбоорун иштеп чыгуу максатында демилгечилер коомчулуктан түрдүү сын пикир жана сунуштарды кабыл алышаарын билдиришти. Ошол себептен мен ойлойм, ошол жетекчиликте сөзсүз түрдө аял кишилер болуш керек. Ошондо президент өзү салыштырмалуу мүмкүнчүлүгү болот да. Мына мисалы үчүн ушул мэрияларды башкарган аял кишилердин көрсөткүчү кандай, мэрияда башкарган эркек кишилердин көрсөткүчү кандай. Бул маселе мурунтан кез-кез көтөрүлүп, талкуу жаратып келген. Парламентте жана жергиликтүү кеңештерде 30% айым депутаттардын квотасы болушу керек деген талап ишке ашты. Эми бул талапты министрлер кабинетинин курамын бекитүүдө дагы дал ушундай талап болушу керек деген сунуштар айтылууда. Негизи мыйзамда жетекчилик кызматта аялдар 30%-ын түзүшү керек деген норма бар. Эми ал квота механизмин эгерде ушунчалык эле болбосо, болбой атса, анда квота механизминдагы ошол бийлик аткаруу бийликке да киргизиш керек да. 30%дан төмөн болбосун деп. Ошондо гана аткарбаса, башка жол жок. Министрлер кабинетинин 21 мүчөсүнүн 4-өө айымдар, алардын 3-өө министр, бири мамлекеттик агенттиктин жетекчиси. Жогорку кеңештин 90 депутатынын 19-у аял депутаттар. Кыргызстан эл аралык жана ички мыйзамдардын алкагында бардык деңгээлде гендердик теңчиликти ирилетүү боюнча коомдук милдеттемелерди алган. Ар кандай демилгелерге жана атайын мыйзамдык чараларга карабастан, Кыргыз Республикасындагы аялдар саясий өкүлчүлүккө жана жетекчилик кызматтарга жетишүүдө олуттуу кыйынчылыктарга дуушар болушууда. Роза Акматжан кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.